Көрсөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардын арасында эң жакшылык каалоочу. Лакад жаакум расулун мин анфусикум дейт. Силерге өздөрүң араңардан силерге элчи келди дейт. Азизун алейхи ма аниттум дейт. Силердин кыйналганыңар ал үчүн кыйын дейт, оор дейт. Харизун алейкум ал силер үчүн умтулат дейт. Бил муъминина рауфур рахим дейт. Жана момундарга карата ал бооркер, мээримдүү дейт. Пайгамбарды саллаллаху алейхи вассалам ушинтип Аллах таала сыпаттаган. Бизге кандай ал умтулган. Бизге карата ал мээримдүү, бооркер болгон. Жана карасаңыздар, ошол мээримдүүлүгү, бооркерлиги болгондуктан, биз үчүн умтулгандыгы, бизге жакшылыкты каалагандыктан не болуп атат? Насихун амин дейт, чыныгы ишеничтүү насаатчы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеге насаат кылган экен? Ла иляха иллаллахка чакырган экен. Ла иляха иллаллах ушунчалык пайгамбар болгондон баштап өмүрүнүн аягына чейин ушуга өтө басым кылган экен. Ширктен ушунчалык катуу кайтарган экен. Эң биринчи, эң башкы кайтарган нерсеси ширк болгон экен. Эмне себептен? Анткени эң бизге баарынан да жакшылык каалоочу пайгамбар болгон. Ошондой эле көрсөңүздөр, эгерде кайсы бир адамдарды, кайсы бир топту көрсөңүздөр, силерди ла иляха иллаллахка чакырып, ширктен кайтарып аткан болсо, демек билгиле, ошол адамдар баарысынан да силерге эң жакшылыкты каалоочулар. Силерге оотан эң ишеничтүү насаатчылар ошолор. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы мына ушундай Аллахтын буйругу менен алдагы эң башкы даватындагы, чакыруусундагы эң көңүл бурган нерсеси таухид болгон. Бул эле эмес, башка пайгамбарларды айттык. Ошол сыяктуу дагы Якуб алейхиссалам дагы Бакара сүрөсүндө Якубту билесиздер. Исраил, бану Исраил балалары дейбиз го, Исраил коому дейбиз го. Ошо Исраил деген пайгамбар бул Якуб алейхиссалам. Исхак пайгамбардын баласы, Ибрахим пайгамбардын небереси. Мунун дагы окуясы жөнүндө Аллах таала айтып берет. Бул мунун 12 баласы болгон. Алардын арасында Юсуф алейхиссалам. Юсуф алейхиссалам бул дагы мунун уулу дагы пайгамбар болгон. Анан Якуб алейхиссалам, карасаңыздар, пайгамбар өмүрүнүн аягындагы окуясын бизге Аллах таала айтып берет. Айтат Аллах таала: "Ам кунтум шухада айд хадара Якубул маут" дейт. Силер күбө болдуңар беле дейт. Качан Якубка өлүм келгенде дейт. Якубка өлүм келди дейт. Көрсөңүздөр, өмүрүнүн аягы акыр экен, өмүрүнүн акыры. Силер күбө болдуңарбы дейт ошол кезде. Не дейт? "Ид кала ли баники ма та'будуна мин ба'ди". Мына ал балдарына айтты дейт. Карасаңыздар, балдарына чогулду ошо 12 баласы. Алардын арасында Юсуф пайгамбар дагы бар, алейхиссалам. Пайгамбар, Аллахтын пайгамбары Якуб не кылган атат? Өзүнүн өмүрүнүн аягындагы эң башкы осуятын айткан атат. Өмүрүнүн аягында бул жөнөкөй эле нерсени айтабы? Тиги кородо муну кылып койгула, аны кылып койгула деп бир нерсени айтабы? Эмнени айтат? Мына жашоосунун өмүрүнүн аягы болуп атат. Жашоосунун натыйжасы. Балдары чогулуп муну угуп турат. Ар бир сөзүнө кунт коюп угат. Туурабы? Мына ушундай абалда, маанилүү болуп турган абалда эмнени айтып атат? Эң маанилүү нерсени айтып турабы? Демек булар пайгамбарлар үчүн эң маанилүү нерсе экен. Жана көрсөңөр, эң акыркы осуяттар болгон. Сурайт, айтат. Мына Аллах таала айтып атат бул сөзүн. Айткан дейт балдарына: "Ма та'будуна мин ба'ди" дейт. Менден кийин кимге сыйынасыңар дейт. Менден кийин кимге сыйынып кетесиңер деп атат. Күйүп атат. Алар үчүн кабатарланып атат. Эмне кылып кетесиңер? Кандай болосуңар? Кимге сыйынып кетесиңер деп атат. Бүгүнкү күндө ушундай ата-энелерди көрүп атабызбы? Балдарым, эмне кыласыңар силер? Кимге сыйынасыңар? Кимге сыйынып жүрөсүңөр? Аллахтын өзүнө сыйынасыңарбы? Ширктен алыс болосуңарбы деп күйгөн ата-энелерди көрүп атабызбы? Арсаңыздар, кандай гана биз ошо таухидти түшүнбөй жүрөбүз да. Бул ушу күйүп айтып атат. Ма та'будуна мин ба'ди, менден кимге сыйынасыңар дейт. Балдар айтышты дейт: "Вакалу нa'буду илахака ва илаха абаика" дейт. Биз алар айтышты дейт: "Сенин илахыңа, сенин кудайыңа сыйынабыз. Жана сенин аталарыңдын кудайына сыйынабыз" дейт. Ибрахим ва Исмаил ва Исхака ва нахну лаху муслимун дейт. Биз сенин илахыңа, сенин кудайыңа сыйынабыз, жана сенин аталарыңдын кудайына сыйынабыз дейт. Кимден дейт? Ибрахимдин, Исмаилдин жана Исхактын дейт. Жана биз чынында биз мусулман болдук дейт. Биз мусулман болдук дейт. Ошол илахка, ошол кудайга, Аллах таалага биз мусулман болдук дейт. Көрсөңөр, мына айтып атат. Мусулман деген эмне экенин айтып атат. Мусулман деген эмне экен? Ушул пайгамбарлардын кудайына сыйынуу, пайгамбарлар чакырган даватка жооп берип, жалгыз Аллах тааланын өзүнө гана сыйынуу, Аллахтан башка сыйынган нерсенин баарысынан алыс болуу. Ошол себептен ошентип биз мусулман болдук деп атат. Көрсөңөр, биз дагы мусулман болгубуз келген болсо, эмне керек экен? Ла иляха иллаллахты карманышыбыз керек. Эми айтарыбыз эмне экен? Демек бул пункттан эмнени түшүндүк? Пайгамбарлар эмнеге жөнөтүлгөн десе, эмне деп жооп беришибиз керек? Таухид үчүн жөнөтүлгөн. Ла иляха иллаллах үчүн жөнөтүлгөн. Пайгамбарлар эң башкы чакырган нерсеси эмне болгон? Таухид болгон. Пайгамбарлар эң башкы кайтарган нерсеси эмне болгон? Ширк болгон. Жана ушул эле жактагы дагы 4-да бул ла иляха иллаллахтын маанилүүлүгү боюнча. Пайгамбарлар өздөрү даватын
эң биринчи ла иляха иллаллахтан баштаган экен, бул бир. Ошондой эле бизди дагы мусулман үммөтүн дагы даватты ла иляха иллаллахтан баштоого бизге буйрук кылган. Бул да өзүнчө маанилүү да. Демек биз дагы мусулмандар дагы исламга чакырып атканда эң биринчи биз ла иляха иллаллахка чакырышыбыз керек. Даватыбыздын көпчүлүгү, эң маанилүү бөлүгү ушуга негизделиш керек. Ушуга көңүл бурушубуз керек. Ла иляха иллаллахка. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахих хадисте келет. Муаз ибн Жабал аттуу сахабаны, буга чейин айттык го, Муаз тууралуу айттык го. Ошол сахабаны Йеменге жөнөтүп аткан болот. Йеменге даватчы кылып, исламга чакыруучу кылып жөнөтүп атканда айтканда агачы Муазга айтат да, Муаз дейт. Иннака таати кауман мин ахли китаб. Сен чынында китеп ээлерине барасың дейт. Китеп ээлерине. Китеп ээлери иудей жана христиандар. Бул жакта да айтып кетет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи көрсөрү даватты да кандай кылыш керектигин бу жакта элежеримизге коюп берген да. Сен барасың дейт. Кимге кетип атат? Китеп ээлерине. Биринчи айтып берип атат кимге барат экенин. Көрсө, дават ушундай болуш керек. Адам дават кылып атканда кимге барып айткан атат? Ал адамдардын деңгээли кандай? Ал адамдардын түшүнүктөрү кандай? Мен деп адам билсе, анан ошого даярданып барып аны айтат турабы? Аларга муну айтыш керек экен. Аларга азыр мога биринчи басым кылыш керек экен деп. Мисалы, элестетсеңер, бирөө барып туруп деген бир адамдарды барып намаз окуганга чакырган атат. Барса алар атеисттер. Билбейт анычы. Көрсөңөр, биринчи билип алыш керек эле кимге барганда турабы? Аларга барып туруп азыр намаз окуга десе, алар жалпысынан эле Аллахка ишенет элек азырчы. Намаздан пайда болобу аларгачы? Көрсөңөр. Ушундай сыяктуу адам биринчи дават кылгысы келген болсо, эмне кылыш керек? Биринчи ошол кимди чакырып атат, эмнеге чакырыш керек? Алардын абалы кандай? Ошону билип алыш керек. Ошол себептүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айтып атат. Сен китеп ээлерине барасың дейт. Жана буйрук кылып атат. Буйрук кылып атат, көрсөңөр. Айтат. Фалиякун аввала ма тадухум илей шахадатан ла иляха иллаллах дейт. Аларга барып туруп дейт. Сен эң биринчи бу чакырган, эң биринчи айткан нерсең дейт. Бул ла иляха иллаллах бөлүгү болсун дейт. Көрсөңөр, аларга барып туруп сен эң биринчи айткан нерсең ла иляха иллаллах бөлүгү болсун дейт. Ушуну айтып көрсөңөр, мына даватчы кылып жөнөтүп атып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ага дават кылуунун тартибин түзүп берип атат. Көрсөңөр, тартипти ойлоп таап бизге кереги жок башкача өзүбүздөн. Тартип коюлган дават кылуунун да тартиби бар. Көрсөңөр, биз эмне өзүбүздөн тартип чыгарып эмне кылабыз? Тартип бар. Кимден тараптан? Пайгамбардын, Аллахтын элчисинен коюлуп кеткен тартип бар. Эң натыйжалуу, көрсө, эң пайдалуу тартип бар. Айтып атат, эң биринчи аларга барып чакырган нерсең бул ла иляха иллаллах болсун дейт. Фа инхум атаука лизалик дейт. Жана алар дейт, ушул нерседе сага баш ийсе дейт, моюн сунса, ошондо гана фа ахбирхум анналлаха афтарда алейхим хамс салаватин фи кулли явмин ва лейла. Ошондо гана Аллах таала аларга бир күн түндүн ичинде дейт, сутканын ичинде 5 маал намазды аларга парз кылганын кабарла дейт. Качан дейт, көрсөңөр, качан айтат экенбиз намазды? Качан адамдар ла иляха иллаллахты кабыл алгандан кийин. Көрсөңөр, ушуну кабыл алса анан айтыш керек экен. Фа ин матаука лизалик дейт. Эгерде алар бул нерседе сага моюн сунса, фа ахбирхум анналлаха афтарда алейхим садака дейт. Аларга кабарла, жеткиргин. Аллах таала аларга садаканы дейт, зекетти аларга милдет кылгандан дейт. Тухаду мин агния фатарадду аля фукараим. Алардын өздөрүнүн арасындагы эле байларынан алынат, жана өздөрүнүн арасындагы эле кедейлерге берилет дейт. Келип ойлойт да, бул зекет, бул ислам дини, бул деген адамдарды башкарып бир кандай бир кыянатчылык кылат. Бул элдерди башкарыш үчүн дин деп айтат да. Жок, бул элдерди башкарыш үчүн эмес дин. Элдер эмне болсо, элдерге көңүл буруш үчүн. Көрсөңөр, элдердин ортосунда болгон келишпестиктерди чечиш үчүн. Элдер бири-бирине көңүл бурууга, бири-бирине жан тартууга, бизге тарбиялаш үчүн. Карасаңар, дин келди, анда эмне болуп калды? Байлардан буйрук кылынып атат. Динден милдет кылып коет экен, эмне? Байлардан дейт, алардан парз болгон зекет кимге алынат экен? Эмне мусулманга, исламга чакыруучулар келип өздөрүн алып кетет экенби? Жок, айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, айтат, өздөрүнүн арасындагы байлар эле дейт. Ошолордон алып туруп, өздөрүндөгү эле кайра кедейлерге берилсин деп атат. Көрсөңөр, субханалла, кандай мына исламдын кооздугу да. Ушул тартип менен демек эмне экен? Исламга чакырып атканда, исламдын 5 парзы бар да, билесиздер. Ошол исламдын 5 парзына чакырыш керек экен, эң биринчи ла иляха иллаллахтан баштап. Исламдын 5 түркүгүнүн эң биринчиси ла иляха иллаллах болгону дагы бул ла иляха иллаллахтын маанилигин түшүнөбүз. Көрсөңөр? Демек ошого дагы бизге ушул тартип менен чакырууга дагы бизге динибизге буйрук кылынган.